Ovada London BBC. Саламатсыздарбы? Эл аралык жана спорт жаңылыктары менен тааныштырып Эрмек Максутова. Ислам мамлекети деп аталган топ жеңилгенден бери Мосул шаарынан атайын баяндама. Туристтерге Англиянын эң кооз жерлерин көрсөткөн бул кутуча унаалар тыгын көйгөйүн чечеби? Иракта болчу шайлоо жакынкы чыгыштагы бийликти тең салмактап коюшу мүмкүн. Ушул дем алыш күнү Иракта орун алчу шайлоо 2003 жылда басып алгандан бери жана Им тобун жеңгенден бери 4-чү парламенттик шайлоосу. Ислам мамлекети деп аталган топко багынган Ирактын эң ири шаарларынын бири Мосул шаарынан тургундарынын ой пикирин билдиребиз. Өткөн жылдын июнь айында өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган топ жардырып салганга чейин Ал-Нури мечити 800 жыл бою Мосулдун символу болуп келген. Бул урандылар экстремисттердин Иракка кылган жамандыктарынын символу бойдон калууда. Ошондуктан ушул ишемби күнү болчу шайлоонун тобокелдиктери өтө чоң. Иракта согуштан талкаланган шаарлар калыбына келгиче дагы көп бар. Мосулдун борборунда мурда жашаган тургундардын болгону бир нече миңге жакыны гана артка кайтып келип жатат. Ыктыярчылар согушта курман болгондордун сөөктөрүн чогултууда. Алардын денеси кайсы жерде каза болсо, ошол жерде ушуга чейин көмүлбөй жатат. Ушунчалык кыйынчылыкты башынан өткөрүп жаткан өлкөдө саясатчылардын туура эмес кадамы дагы көп кан төгүүгө алып келиши мүмкүн. Мосулдагы кошуна жашаган тургундар бири-бирине жардам беришүүдө. Мосулда көпчүлүк калк суннилер экени белгилүү. Бирок Галип жана Сафуан шиит согушкерлери бул шайлоого таасир этиши мүмкүн деп кабатыр болууда. Биз сектанттык багытты каалабайбыз. Ал бизди таптакыр жок кылат дейт бул киши. Эгер Иран чыгып жайына койсо, алар түбөлүк тынчтыкта жашамак. А эгер чыкпаса, Ирактын келечеги жок дейт Заид Рад. Көпчүлүк эл бул шайлоонун өзүнчө жаңы башталыш болуп калышын каалайт. Жаңы чыгып жаткан жаш талапкерлердин бири Мазин Сафар эски саясатчылар сектанттык жолду көздөп, элди коркутуп алган деп айтууда. Иракта элдин көбү өкмөттү, саясатчыларды өзгөчө эски саясатчыларды ээрчийт деп ойлойм. Бирок саясий оюндарды токтотуп, өлкөбүздү кайра курууга мүмкүнчүлүк бериш керек. Эң оолу алар паракурчулукту жоюшу керек. Бийликтегилер мамлекеттин акчасын зар болуп тургандарга жеткирбей эле уурдап алышууда. Иран менен анын негизги үч душманы АКШ, Израиль жана Сауд Арабиясынын ортосундагы кризистен алыс болуу үчүн Ирак көп күч аракет жумшашы керек. Өлкөдөгү жагдайга кылдат көз салган, элдин оозуна алынган Хашид аттуу мобилизация тобунун лидери премьер-министрликке ишенимдүү талапкер. Бул топту Иран каржылайт. Алар Америкага аябай каршы турган топ. Америка жана башка өлкөлөрдүн ортосундагы кармаш Иракты согуш талаасына айлантты. Бирок Американын кылган ишин караңыз. Иран менен өзөктүк келишимден чыгып кетти. Бул америкалыктардын бул аймакта тынчтык орундашына кызыктар эмес экендигин көрсөтүп турат. 2003 жылы америкалыктар жана британдыктар басып алгандан бери Мосул биринчи жолу жаз майрамын тосту. Тынч жашоону эңсеп турган эл өзгөрүүлөрдү ушул шайлоодон күтүүдө. Алар учурдагы премьер-министрдин жеңишин каалайт. Бирок өкмөттү түзүүгө көп убакыт керек. Бул майрамда ислам мамлекетине каршы күрөшүп курман болгондор эскерилди. Ирак элинин үмүтү реалдуу. Бирок ошол учурда көп жылга созулган согуш алардын жүрөгүнүн үшүн алып бүткөн. Жаңы башталышка чоң тоскоолдук өлкөнүн ичинде эмес, эң оолу жакынкы чыгыштын кандуу жана чийлешкен кризиси таасир этиши ыктымал. Сиз көрүп жаткан BBC эми күндүн башка кабарларынын тизмеги. Малайзиянын жаңы премьер-министри Махатхир Мохаммад анын саясий шериктеши Анвар Ибрагимди король толук кечирүүгө макул болгонун билдирди. Ибрагим мырза келерки 2-3 күндүн ичинде абактан бошотулушу мүмкүн. Оппозициянын лидери 3 жыл мурун сексуалдык кылмыш жасады деп камакка алынган.
Бул саясий иш аракет болду деп айткан эле Анвар Ибрагим. Президент Дональд Трамп Иран өзөктүк келишиминен чыгып кеткен соң, Иран европалык учак чыгарган Airbus компаниясынан келишим боюнча жүргүнчү ташыган 100 учакты жеткирип берер бекенин сурады. Airbus уюму АКШ жаңыдан таккан санкциялардан жабыркайт. Эгер европалык компанияларды Иран менен соода кылганы үчүн АКШ жазалай турган болсо, Европа санкцияларга бөгөт койгон чара көрүшү керек деп сунуш кылды Франция. Көз өтүп кеткен миллиардер Дэвид Рокфеллердин жеке коллекциясы аукционго коюлуп, биринчи эле күнү $600 миллион өндүрүп рекорд койду. Маалыматтар алигиче такталып жатат, бирок бул бир кишинин буюмдары сатыкка коюлган эң баалуу аукцион болду. Сатыкка зергер буюмдар, эмеректер жана көркөм чыгармалардан турган 1000 оокат коюлган. Эртең өтчү Евровижн ыр конкурсу Кытайда көрсөтүлбөйт. Себеби аталган конкурс Кытайдагы телеканалдын аны көрсөтүү укугун тартып алган. Европанын телетрансляция боюнча бирикмеси Кытайдын Mango TV аттуу каналы конкурстун жарым финалындагы кумса ырчыны көрсөтпөй койгонун айтты. Жума күн, демек кезек апталык клик берүүбүзгө келди. Англиянын Lake District аймагын кутучага окшогон айдоочусу жок унаалар менен кыдыруу мүмкүнбү? Сиз айдоочусу жок унаа сатып алгыңыз келип, бирок жолдун картасына кирбеген, шаардын сыртындагы аймакка айдай албай калам деп сарсанаа болуп жүрсөңүз, анда бул сиз үчүн жакшы жаңылык. Массачусетс техникалык институту GPS, жолдун картасы жана лазердик сенсору бар Map Light аттуу системаны ачыкка чыгарды. Айдоочусу жок унаалар бул аппаратты колдонуп, эми алыскы аймактарга жете алат. Торонто университетинин окумуштуулары 3 ченемдүү тери клеткаларын жасаган принтер ойлоп чыкты. Көлөмү кичинекей болгон принтер адамдын терисине окшош клеткалардан турган терини чыгарат. Ал терини жаранын үстүнө дароо жапса, жара тез айыгат. Жабдык кичинекей болгондуктан аны ар жерде алып жүрүүгө болот. Ал эми ар бир теринин клеткасын керектөөчү адамга ылайыкташтырса болот. Англиянын Lake District аймагы табигый кооздук үчүн ЮНЕСКОнун дүйнөлүк мурастар тизмесине кирди. Бирок ошол кооздукту көргөнү баргандар көп болгондуктан ал жердин жолдору бошобойт. Lake District улуттук паркы айдоочусу жок унааларды сунуштады. Ал кутучага окшош өздөрү жүргөн унаалар туристтерге кооз аймакты көрсөтөт. Бул демилге азыр сыноодон өтүүдө, бирок сынчылар бул жабдыктар токойдун аңгыл дөңгүл жерлерин өтө албайт дешүүдө. Спорт. Англис премьер-лигасы аягына чыгып калганда Манчестер Юнайтед 2-чи орунду ээледи. Манчестер Юнайтед Вест Хэм менен оюнду 0-0 эсебинде бүтүрдү. Мындай жыйынтык Муриньонун командасын былтыркыга салыштырмалуу 4 орунга жогорураак бүтүүгө мүмкүнчүлүк берди. Бирок Муриньо 2-чи орунду жеңиш катары эсептебейбиз деп айтты. Теннис боюнча дүйнөлүк чемпион Рафаэль Надаль жаңы рекорд койду. Учурда Мадрид ачык чемпионаты жүрүп жатат. Надаль бир чыкканында аргентиналык Диего Шварцман менен беттешти. 50 жолу катары менен жеңди. Надаль 1984-жылы Джон Макенорей койгон рекордду жаңыртты. Эвертондун менеджери Сэм Эллердайс Уэйн Рунини мыкты оюнчу деп атап, Рунинин жайында америкалык футбол командасына көчүшүнө тоскоолдук кылбайм деп айтты. Англис футболчусу америкалык командага көчүүгө макулдук берип койгону айтылууда. Бирок Эллердайстын айтымында Руни Эвертондон расмий түрдө кетерин айта элек. Жаңылыктардын соңунда түштүк жарым сферада эң ири толкун катталды. Ал толкундун бийиктиги 24 метрди түзгөн. Ал 8 этаж үйдүн бийиктигине барабар. Өткөн дем алыш күнү түштүк аймактагы океанда катуу бороон болуп, ушундай чоң толкун катталган. Бул жана башка жаңылыктар азыр интернет сайтыбыздын башкы бетинде турат. Дарегибиз bbc-kыргыз.com сайтыбыздан жаңылыктарды окуп, радиобузду да уга аласыз. Сиздер менен мен Эрмек Максутова болдум. Саламатта калыңыздар.